Ош ТВ телеканалынын эфирдик убактысын сайт кабар түрмөгү улантат. Аны мен Гүлнур Арапбай кызы алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чыгарылышта Мекеним Кыргызстан партиясынан 7 аял талапкерликтен баш тартканы, Республика партиясынын өкүлү акча таратып жатканы жана 9 тородо мыйзамсыз курал жарактар алынганы боюнча интернет булактарынан алынган кабарлар менен тааныштырабыз. Биз менен бирге калыңыз. 22 сентябрда Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышев Фейсбуктагы баракчасынан Нарын районундагы Алыш айылында партиянын үгүтчүсүн Мекеним Кыргызстан партиясынын тарапташы сабап салганын жазды. Алтымышев алардын ортосунда номер 2 форма менен катталган шайлоочулар боюнча чырчыкканын билдирди. Республика партиясынан талапкер Тынчтыкбек Алтымышевдин посту боюнча Мекеним Кыргызстан партиясы билдирүү таратты. Анда партия жалган маалымат тараткандыгы үчүн Алтымышевке чара көрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз даярдалып жатканы айтылат. Билдирүүдө Алтымышев жазган чырга партиянын эч кандай тиешеси жок экени белгиленген. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы Республика партиясынын үгүтчүсүнүн сабалганы боюнча факт жазы кодексинин 266 беренеси ээн баштык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык Нарын райондук ички иштер бөлүмүнө 22 сентябрь күнү саат 12 чамасында 25 жаштагы Алтынбек Асеков аттуу жаран кайрылган. Ал ошол эле күнү таңкы саат 6 чамасында Алыш айылында Максат аттуу тургун тааныштары менен сабап кеткенине арызданган. Тергөөнүн башкы маалыматына ылайык Алтынбек Асеков менен Максат тойдо чатакташа кеткен. Көп өтпөй Максат ооруканага жеткирилген. Милиция Алтынбек Асеков Республика партиясынын, ал эми Максат Мекеним Кыргызстан партиясынын үгүтчүсү экенин маалымдады. Ал эми шайлоого аттанган Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан 7 аял талапкер чыгып кетти. Бул тууралуу 22 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында белгилүү болгонун Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында аял талапкерлер өз каалоосу менен талапкерликтен баш тартышты. Азырынча ал талапкерлердин аты жөнү айтыла элек. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык парламентте гендердик квота 30% болууга тийиш. Укук коргоочулар иш жүзүндө мындай квота сакталбайт деп айтып келишет. Аял депутаттар мандаттын мөөнөтүнөн мурда тапшырса, алардын ордуна эркектер келген учурлар көп. Азырынча Мекеним Кыргызстан партиясы аял талапкерлердин баш тартышы боюнча маалымат бере элек. Ал арада Республика партиясынын кандидаттарынын бири Кадамжай районунда шайлоого карата элдерге акча таратып жатат. Бул туурасындагы видео интернетке тараган. Анда өзүн Республика партиясынын Кадамжай району боюнча штаб жетекчисимин деп тааныштырган Мойдун Калыков аттуу адам партиянын жыйынында келгендерге акча таратып жатканын айтып берет. Видеодо көрүнгөндөй партиянын үгүт жыйынынан кийин келгендердин санына карап акча таратып жатканы байкалат. Видеодо Мойдун Калыков келгендердин жол киреси үчүн 200 сомдон бергенин айтып берип жатат. Маалыматтар боюнча акча таратып жаткан адам учурда кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Шайлоолордо бюллетенди сүрөткө тартуу үчүн жаза каралат. Бюллетенди сүрөткө тартуу добуш берүү сырын ачыкка чыгарат деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын укук бөлүмүнүн башчысы Адилет Шашеналуу уулу. Мындай учурлар катталса, тартип бузган адам коомдук жумуштарга тартылат же 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми айыппул болсо 180 000 сомдон 220 000 сомго чейин каралган. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоолор 4-октябрда өтөт. 22 сентябрь күнү 9 Торо райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын опер кызматкерлери тарабынан ошол эле райондук М аттуу тургуну мыйзамсыз ок атуучу куралдарды сактап жана пайдаланып жүрөт деген маалымат алынган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө тиешелүү тергөө тапшырмалары берилип, шек жараткан адам 9 Торо районунун 30 жаштагы тургуну үй бүлөлүү эч жерде иштебеген жаран экендиги такталып, жана ал ок атуучу куралдарды өзүнүн үйүнүн короосунда жайгашкан мал сарайында сактап жаткандыгы аныкталган. Аталган сотко чейинки өндүрүш иши боюнча толук жана ар тараптуу текшерип, туура юридикалык баа берүү максатында аталган дарекке тинтүү жүргүзүлүп, натыйжада анын мал сарайынан мыйзамсыз түрдө
түрдө сакталган 4 даана ок атуучу куралдар жана 5 данна калибрдеги ок дарылар алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ушуну менен сайттан алынган маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, интернеттен алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.